Assalamu alaikum. Жалпы Кыргызстандын төрт бурчунан келип, мазар басып келип ушул агайыбыздын жаназасына жетишип калайын деп келип отурган туугандар, баарыңыздарга рахмат. Анан агайыбыздын үй бүлөсү, туугандары сиздерге кайрат айтабыз. Кайрыңыздар тең көрүшөбүз, кайрат кылыңыздар. Агайыбыздын бир өмүрүнүн акырында жазып кеткен бир 2 сап сөз бар экен. 3 куплети бар экен, ушунун 2 сабы бар экен. Өзөп кеткен адамды талыпка салып көтөрүп бараткан болсоң, эстеп кой, бир күн сени да ошол талыпка салып алып барат депчи. Ансарындай бир туугандары бул эми өлүм аманат. Кудай Таала өзү жаратып кайра өзүнө алат экен. Оору өлүмдү себепке байлап койду дейт. Оору өлдү дейбиз, авария өлдү дейбиз, бирдеке өлдү дейбиз. Бирок Рахман агайдын өзүнүн Кудай Таала берген ырыскысы кече күнү ошо саат 5-те түгөнгөн экен. Ошон үчүн кыргыз айтат, ичер суусу түгөндү деп. Эгерде өмүрүндө дагы ырыскысы болгон болсо, анда Рахман агай бүгүн деле, эртең деле да 1 жылга чейин ооруп жатып, анан кайра өмүрүн узатып бермек. Ошон үчүн бул баарыбыз мынакей бүгүн агайыбызды узатып атабыз, бирок баарыбыздын ырыскыбыз канча экенин өзүбүз билбейбиз. Ошон үчүн агайдын аркасында калган гана жакшы сөздөрдү айтышыбыз керек. Агайдын аркасында дуа кылышыбыз керек. Жаназага канчалык көп киши турган болсо, ошол агайдын эртеден бир айтып атабыз, агайыбыз бейишке чыксын деп. Бейишке чыгышына себепчи болуп биз дагы жакшы дуаларды кылып, ушу жаназасына канча адам турду эле деген сөз да болуп калат экен. Ал бекер эмес анткени себеби бүгүн агайыбыздын ушу саат 10-да жаназасы болот десе, бүтүндөй Кыргызстанда ушул агайыбызды сыйлаган адамдар азырда калар омин деп тилек кылып, ушул агайыбыздын ушу жаннаттан орун берсин деп дуа кылып турушат. Демек, бул агайыбыздын эмгеги, элге кылган кызматы. Анан бул жерде сөз болуп атат, ошол тиги өкмөт ыраазы болсун деп аракет кылган эмес, бул киши ошол Алла ыраазы болсун деп аракет кылган. Мен тирүү кезинде агайга тамашалап айтчу элем. Сиз Медина Албаев сыяктуу экенсиз. Мединди тирүү кезинде эч ким бактаган эмес, бирок өзөп кеткенден кийин Медина айткандай деп айтып жүрөт. Сиздин көзүңүз өткөндө кадырыңыз көтөрүлөт, сиздин көзүңүз өткөндө баркыңыз дел ошондо эле Рахман ушинтип айткан экен, Рахман таамай айткан экен, Рахман калыстыкты айткан экен деген гана сиздин сөзүңүздүн ар бир жазган эмгегиңизге маани берилет деп. Эми мына ушундай экен жашоодо. Анан эми бир туугандар да бир жолу ушул тууганыбыз мынтип калды эле, тигинтип калды эле, анан аларча коюлуш керек, анан Сулайман тоосуна коюш керек деген бул пенделик сөз. Куранда да эч жерде жазылган эмес, аларчада коюлган адам бейишке чыгат деп. Ал кылган адамдын өзүнүн амалы, кылган иши аркылуу акырет ошондой болот экен. Ошон үчүн агайыбызды баарыбыз жакшы билебиз. Бул кишинин кылган эмгеги ар бир адамдын жүрөгүндө. Мына ошол бир туугандар бир гана ушул мындан кийин Рахман агайды чындап жакшы көрүп, сыйлап, ошол кишинин жаннаттан орун берсин десеңиздер, ар бир намаз окуган сайын ушул Алладан тилек кылып, мына көзөп кеткен ушул Манас агайларыбызда дагы ошол намазда тилек кылган сыяктуу дуа кылып туралы. Агайыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, билип билбей кетирген күнөөсүн Аллам кечирип, жанын жаннаттан насип кылсын. Пендебиз күнөө кылып кетирген болсо, Аллабыздын ушул агайыбыздын кетирген күнөөсү болсо, Алла ушул соолчулукка айландырсын. Тилек ниет кылабыз. Ушул жаназада ушул кишинин көп жакшы нерсесине тилек кылыңыздар. Рахмат. Аллаху акбар. Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Amin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sharaftana Allah. ربنا
إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل